Салам достор, бүгүн соттун чечими менен дагы бир Кыргызстандын жаранын мекендешибизди спецприемник Сахаровдон алып чыктык. Адвокат Артем Аверьяновдун жардамы менен. Мунусунда биз спецприемник Сахаровго барбай эле бизге кайрылган Кыргызстандын жараны мекендешибиз өзү эле соттун чечими менен Сахаровдон чыгып биздин офиске келди. Окуянын чоо жайын кандай болгонун адвокат жана бизге кайрылган жаран айтып берсин. Добрый вечер, друзья. На часах 7 часов вечера. Клиент наш уже был освобожден из спецприемника и, опередив нас, сам добрался своим ходом к нам в офис. Не прошло и 4 дней с момента подачи жалобы. Смотрено и, как уже было сказано выше, удовлетворена. С чем мы вас, конечно, и поздравляем. Волгоградскте кармалган, регистрациям балага жок болгон. Анан ошентип отделениеде 3 күн отурдук. Анан кийин Сахаровго айдап, Сахаровдо 9 күн отурдук. Негизи башында эме Бакияр айткан эле силерге. Ишендиңер беле? Мен ишенбедим, просто ал жакта бир адам 160 миң берипти да, анан дагы деле отурат экен да, уже канча 1,5 ай болду деди, ушундай болуп турган. Бирөөсү 300 миң бериптир. 300 миң берип, анын немеси адвокаты албай койгон окшойт. 3 ай болуптур деп, соту жылып атып, ошентип отурат да дагы деле. Ошолордон көрүп ишенбедим. Анан эме силерге качан айтты чыгасың деп? Бүгүн сот болот деген да, 2 жагы. Анан нары болотчу, бери болот, мага 2 жагат тең эле выгодный деп элеп отурдум. Анан кечирак сурасам, ошо бүттү сот. Азыр түштөн кийин барып алып келем деп. Нарыктан чалып, телефондон номерден текшертти да, регистрацияны номерин жазып текшертти. Регистрация бар чыккан, анын ортосундагы времени. Ушундай жерде чок жүргөнсүң. Анан ол бул деди, акча деди, болуптур деди, 1000 сом берем, 2000 сом берем деди. Мынага деди. Алып кир дедим. Анан алып отурдук, сот болот деди. Анан сотко алып бар, сотто деле судья деле эме деген жок да. Департ болуп кетесиңер деген жок. 15 күн беребиз, чыгып кетесиңер же 5 миң штраф төлөйсүңөр, кетесиңер деди. Болуп турган деп отурсак, берки бизди алып барган, ошол жерден алып барган майор айтты неме деп. Соттун жыйынтыгын отделениеден айтабыз, анан ошол жактан чыгасыңар деди. Анан отделенияга келдим, кайра камап кетти. Спасибо, что доверили вашу проблему нам. Мы вас не подвели. Все оперативно было сделано. Самое главное, что вы чисты перед законом и у вас нет никаких проблем. Демек, эгерде сиздердин досторуңуз же тааныштарыңыз ЦВСХ спецприемник Сахаровага түшүп калган болсо, түздөн түз ошол номерлерге кайрылып, профессионалдуу адвокаттар менен иштешип, эгерде основаниясы бар болсо чыгарып алсаңыздар болот.